Окуу жай коррупцияны жоюу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча деталдуу планынын негизинде жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, мамлекеттик экзамендердин ачык айкындуулугун камсыздоо максатына ылайык университет тарабынан тендер өткөрүлүп, 22 даана видео камера алынып, факультет колледждерге тапшырылды. Албетте бул студенттерге окуу жайга билим берүүгө болгон ишеничтин артышына түрткү болот. Окуу иштеринде ачык айкындуулукту орнотуу үчүн жасалып жаткан иш-аракеттер коррупцияга бөгөт коюп, жең ичинен окууларды бүтүрүү деген түшүнүктү жок кылууга себепчи болууда. Жаштардын ар тараптан өсүп өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүктөрдүн бири катары кызмат кылып келген Үмүт телестудиясына жана жаңыдан түптөлүп өз ишин баштаган киноакадемияга заманбап аппараттарды тапшырган окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков демилгели жаштарды ар тараптан колдоорун белгиледи. Быйылдан баштап жакшы телефильмдерди, видеороликтерди мен ойлоп атам, даже жайда киноакадемия биринчи кыска метраждуу фильмдерди тарта баштайт. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясына акыркы үлгүдөгү Canon X105 XF105 үлгүсүндөгү камера келип отурат. Бул камераларды алып берип бизге колдоо көрсөткөн Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Абдуласитович агайыбызга чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Кудай кааласа Үмүт телестудиясы дагы өнүгүп жакшы эфирлерди чыгарабыз деген ойдобуз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетине караштуу киноакадемиябыздын материал техникалык базасынын чыңалышына бир чоң салым болду деп эсептейбиз. Бул салым аркылуу биз элибиздин эмоцияларын козгоп, рухий азыктанышына студенттерибиз салым кошот бул шаймандар аркылуу. Ал эми бул шайманды бир баса белгилеп кетким келет. Бул университеттин жеке каражатына эмес, Каныбек Абдуласитович өзүнүн жеке салымы менен толуктап берди. Биз Кудай бурса студенттерибиз жакшы чыгармалар жаратат.